Ассаламу алейкум ел жұрт, арбаңыздар. Өзім Көлдөн болом. Атым Акылбек. Көлдөн Тоң Баканбаевтан болом. Фейк емеспиз, живойбуз. Ушул чакан видео кайрылуу. Ушул өзүбүз чакан кичинекей элбиз. Şu ар кайсы политиктерге ишенип бөлүп жарылып атабыз. Например, бир чет өкүндүрөт. Бир пост жазсаң, тим эле дөңгө чаап, бокко чаап, ушу некрасиво да, ушунчалык жаман сөздөр жазышат да. Айтсаң такыр ишенбейт. Анан ушул мен ушул бир чакан өзү факт негизи. Факт менен сүйлөйүн анда. Адахан Кимсанбаевич айтып атат, мен үйүмдө 2 литр суумай жок, 3 килограмм un жок, же рожки жокпу деп айтып атат да. Адахан Кимсанбаевич өтө жалган айтат. Бул эми ушунча бийлик бутактарын иштеп жүргөн адам ушундай айткан, бул өтө да одоно. Так, если азыр көрүп атсаңар, Адахан Мадумаровичти колдоочулар каргап шилебей ушул видеону до конца уккула. Башында айткандай эле мен Ысык Көлдөн болом. Өзүм түштүк тарабындамын. Көлдүн тескей тарабында. Күнгөй тарабы деп коет бизде. Түндүк тарабы. Ошол жерде бир далай пансионат жерлер бар. Өтө кымбат. Бишкектин жеринен да кымбат да. Анан шаардан ушу чыгып кетип баратканда тамчыга жете бербеген жерде, тамчыны азыр айтып атсам көлдүктөр билет болуш керек, бул жанагы аэропорт, самолет уча турган, коно турган бар, чакан аэропорт. Ошого жете бербей Кошкөл деген жер бар, айыл. Ошол айылда 2 чоң зыңкыйган заманбап кымбат пансионат бар. Бири Радуга обычный, экинчиси Радуга Вест. Мындайча айтканда, акыркысы Вест, лучший да от слова. Вот. Бул Роман Шындык болчу башында. Корейский диаспоранын төрагасы болуп жүрдү. Кийин депутатка талапкерлигин коюп депутат да болуп жүрдү. Кыскасы айтканда, эми бул Роман Шынбайкеге эч кандай претензиябыз жок. Бул действительно искусный бизнесмен. Ошол бизнесин кылып, аракетин кылып жүрүп сатып алган бул пансионатты. Анан Бакиевдин заманында Максим Бакиев келип, муну күч колдонуп, сотко берип, ушундай талашып тартышып жүрүп, эл отбился да Максим Бакиевден, ушул Роман Шын. Анан ушул соттон талашып тартышып жүрүп отурушунун аягында ушул Радуга Весттин ичинен, пансионаттын ичинен определенный пансионаттар, мисалы үчүн коттедждер, ушу Адахан Кимсанбаевичтики болуп калды да. Мага өтө таң калыштуу да, мындай недоумение да. Мисалы өзүбүз Көлдөн болобуз, биздин ата тегибиз менен жашасак да андай коттедж эмес, ала кандай участок жок көлдүн жээгинде. Урматтуу Мадумаровдун колдоочулары жана вообще эле кыргыз эли. Анан эми ушул кичине калпты да ченеп айткан жакшы да. Адахан байке мындай по полной эле программе согуп откен да, негизичи. Действительно эле. Я убедился да. Эч кандай ишеним көрсөтпөйм да ушул байкегечи. Менде вопрос да, ушул пансионаттарды булар айтып кеткендей эле Бишкектен да кымбат бул участокторчу. Ушул участоктарды кантип алды, качан алды, канчага алды? Сделай ролики, Адахан Кимсанбаевич. Вот сиз действительно катуу сүйлөйсүз го, кыйын сүйлөйсүз го. Бир ушу видео ролик кылып ишендирип койбойсузбу? Анан жанагы ошондон ары өткөндө, Чолпонто эмес, Бостерден өткөндө, Чолпонто, Бостери, так Кашапка жетип жетпейби, чоң Казакстан деген пансионат бар. Эми чеги прям участок чоң, действительно, аябай чоң пансионаттардын бири. Казакстанга өтүп кеткен.
анклав болуп калган. Действительно эле Бекназаров айткандай, Азимбек байке айткандай 4 пансионат деп жүрөт, бирок мен өзүм барып, өз көзүм менен көргөн ушу 2 пансионатты билем. Жалганчы болбойн, факт менен айтып атам. Ошол Казакстан пансионатка азыр көлдүктөр эмес, президент кире албайт аякачы. Укугу жок. Вроде көл биздин эле жерде, бирок өзүбүз кире албайбыз да. Ушу жанагы ким айтып кеткен эле, Азимбек Бекназаров айтып кеткендей эле, действительно Адахан Кимсанбаевдин ушундай жанталашып аракетинин астында Данияр Үсөнов болуп биригип, жанталашып барып ратификациядан өткөрүп подарок этип алышкан. Вот, Мадумаровдун колдоочулары акыйкатты билиш керек. Кимди колдоп атасыңар, каяка кетип баратасыңар вообще? Биз Россиядай чоң эмеспиз. Жердин баарын подарок этип эле тарата бергендейчи. Эң биринчи приоритетти мекенге койбойлу, мындай мекен депчи. Мен даже айтсам ашыкчы болбос, даже билбейм, балким барбы жокпу, бирок даже не думаю, что Садыр Жапаровдун даже ошондой көлдүк болуп турушундай пансионаты жок болуш керек. Сөздүн ачыгы. Давайте, Кимсанбаевич, четко, конкретно, ясно бир видеоролик кылып элге түшүндүрүп берип койбойсузбу? Татынакай, по полочкам. Биз да түшүнүп деп калалы. Жоксо бүт смутно да. Бизде көлдүн жаштары, биздин даже биз жаштар мына участок ала албай жүрөбүз. А так по праву анча-мынча мыйзамдарды ылайыкташтырып деле, негизи вообще биз 70% көлдүн жээгин ушу ошол жакта отурукташкан элдики болуш керек да, по идее. Мировой, бүт дүйнөлүк закондорду карап жүрсөң, бүт ушундай экен да. Вот. Так что Мадумаровдун колдоочулары бул пансионаттар неме? Дешевый эмес. Если Мадумаров бул пансионаттарды сатса, Сулмай, Уун, Рошки небересине чейин жетет, серьезно эле. Так что калпында чек болот. Ошол Мадумаровдун пансионаты Радуга Вест. Жалган айтпайын, азыр көлдүктөр деле угуп атат болуш керек мен немемдичи, роликтичи. Факт десеңер, мына факт менен. Эми факт менен келтирип бир жооп күтөбүз анда. Бөлүш коюңуздар. Көңүл бөлгөнүңөргө рахмат чоң. Ушунун баары акыйкат. Негизи айтып жүрөт Бекназаров 4 пансионатты өткөрүп салган деп, бирок действительно 2 пансионатын билем. Экинчиси Кессеңир тарапта. Кессеңир деген жер бар. Ошо жерде ошо экинчисин билем. Вот, мамлекетке чоң прибыль алып келе турган пансионаттар Казакстанга на всю жизнь, мындайча айтканда, өмүр бойго өтүп кеткен. Өмүр бою да эмес, ошо түгөлүк өтүп кеткен. Вот. Анан негизи оштук даже Баткендин жигиттери деле бар, биякта тааныштыгым бар, айтып жүрөт ушулар деле. Ушу 49 жылга Кыргыз-Таджик чек арасында жерлерди калыссыз түрдө Мадумаров кол коюп берип, 49 жыл өткөрүп берип салган дейт. Ошондон бери тынчыбайт дейт, ызычуу дейт. Ошондон бери 10 жаңжал чыкты дейт да, ок атуу менен коштолгон. Келгиле ушу президенттикке бараткандын астына ушу боюнча бир отчет берип койбойбу? Москвага деле бар отчет берип атат. Кыргызстанга өзүбүздүн мекендештерге бир берип койбойсузбу? Адахан Кимсанбаевич.